Бүгүн саат 9:30га карата өлкөнүн негизги ашууларында кар жаап жатат. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Кыргыз автожол түштүк жана Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканалары тарабынан тазалоо, тайгак тилкелерге кум туз аралашмасын себүү жумуштары аткарылып жатат. Бишкек Ош жолунун Төө ашуу ашуусунда 11 февраль күнү саат 3:40 тарта оор жүк ташуучу унааларга киргизилген убактылуу чектөө алына элек. Учурда кар жаап жатат. Тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Барскоон Акшыйрак унаа жолундагы Сөөк ашуусунда, Күн Бүркөк жана Каракол Эңилчек унаа жолундагы Чоң ашуу ашуусунда бороон болуп кар жаап жатат. Каттан бар. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолундагы Долон, Чар, Ак Бейит, Куаку ашуулары жана Боом капчыгайында Күн Бүркөк жол кыймылы үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Суу Самыр Талас Тарас унаа жолундагы Өтмөк ашуусунда кечээ саат 17:00 оор жүк ташуучу унааларга киргизилген убактылуу чектөө алына элек. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун 198-чакырымында болжол менен 7:30 чамасында кайра 1000 куб метр кар көчкү түшүп, жерине техникалар тартылууда. Учурда каттам убактылуу жабык. Ошондой эле түндүк түштүк унаа жолунун Арал Казарман бөлүгүнүн 243-296 чакырым аралыгында түшкөн кар көчкүнү тазалоо иштери жүрүп жатат. Каттам 2 тараптуу жабык. Кочкор Арал Төө ашуу унаа жолунун 135-160 чакырым аралыгында жааган кардан улам түшкөн кар көчкүнү тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жол кыймылы үчүн каттам ачык. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана керектүү шаймандарды ала жүрүүгө чакырат.